Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Россияда ЭЭП өлкөлөрүнүн мигранттарына каралган артыкчылыктар. Видео түшүндүрмө. ЭЭП мамлекеттеринин эмгек мигранттары Россияга ички паспорт менен бара алышат. Аларга иш үчүн патенттин кереги жок. Андан сырткары мигранттын үй бүлөсү эмгек келишиминин мөөнөтү бүткөнчө Россияда жашап турса болот. Башка артыкчылыктар да бар. Кеп Армениянын, Беларустун, Кыргызстандын жана Казакстандын жарандары тууралуу жүрүп жатат. Баса, мындай опциялар КМШнын ЭЭПке кирбеген өлкөлөрдүн мигранттарына тиешелүү эмес. Бул туурасында кененирээк спутник жасаган инфографикадан көрө аласыз. Евразиялык экономикалык биримдик эл аралык бирикме 2015 жылдын 1 январынан тарта иштеп келет. ЭЭПке 5 мамлекет: Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь, Казакстан мүчө. Булак спутник кежи. Россияда 1 сентябрдан таксилер тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Жаңы талаптар. Россияда 1 сентябрдан тарта жүргүнчүлөрдү ташууну уюштуруу жана такси кызматындагы жеңил унаалардын багажы жөнүндө федералдык мыйзамдын негизги жобосу күчүнө кирди. Евразиялык экономикалык комиссиясы РФтин транспорт министрлиги менен биргеликте даярдаган документтин ЭЭП өлкөлөрүнүн жарандарынын таксиде иштөө мүмкүнчүлүгү боюнча түшүндүрмө берди. Негизги учурлар. Жаңы талаптар кайсы өлкөнүн жараны экенине карабай Россиядагы бардык айдоочуларга тиешелүү. Айдоочулардын күбөлүгүндө Б категориясы жана 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу шарт. Ошондой эле ташуучулар менен эмгек келишими же жүргүнчү ташууга уруксат алган жеке ишкер болушу зарыл. Айдоочулук күбөлүгүнөн 2 ирет ажыратылса, жол эрежесин бузган үчүн камалып чыкса, шаарды билүү боюнча тесттен өтпөй калса, такси кызматына кирүүгө болбойт. Адам өлтүрүү, оор жаракат келтирүү, коомдук коопсуздукка каршы кылмыштар, конституциялык түзүлүштүн негиздерине жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы туруу беренелери боюнча кылмыш жасап, сооттуулугу жоюла элек адамдарга таксист болуп иштөөгө тыюу салынат. ЭЭП өлкөлөрүнөн барган таксисттер соттолбогону тууралуу 2 маалым кат көрсөтүшү керек. Россиянын жана өз өлкөсүнүн тиешелүү органдарынан. Бардык таксисттер кийинки жылдын 1 сентябрына чейин ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө келишим түзүшү шарт. Быйыл 1 сентябрдан тарта такси айдоочулары иш убактысын каттоого алган журнал колдонушу керек. Булак спутник кежи. Аскар Акаев Владимир Путин жакында Кыргызстанга келерин айтты. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл күзүндө Кыргызстанга расмий иш сапары менен келерин билдирди. Бул тууралуу ал РТ телеканалына берген маегинде билдирди. Путиндин Кыргызстанга күзүндө боло турган расмий сапарын баары чоң шыктануу менен күтүп жатышат. Бул сапар 2003 жылы Канттагы авиабазанын ачылганына 20 жылдыгына байланыштуу деген Аскар Акаев. Владимир Путин Кыргызстанга октябрь айынын ортолорунда келиши мүмкүн. Булак супер кежи. Суу жок болсо эмнени берели? Кыргызстандык академик чек арада кезек жаралгандан кийин казакстандыктарга кайрылды. Буга чейин Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында оор жүк ташуучу унаалар сааттап кезекке туруп калганын, казак тарап 10 саатта араң 3 жүк ташуучу унааны өткөргөнү сот тармактарга айтылган. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары мунусу көйгөйү менен байланышы болушу мүмкүн экенин жазышууда. Өз кезегинде Айыл чарба министрлигинин Кыргыз ирригация илим изилдөө институтунун директору академик Улан Чортонбаев бул боюнча кайрылуу жасады. Кайрылуусунда ал Киров суу сактагычынын спутниктен тартылган жазындагы жана азыркы кездеги сүрөттөрүн жарыялады. Силер бажы постторунан биздин жүк ташуучу унааларды өткөрбөй, чек ара посторуңарда узун кезек күттүрүп койдуңар. Себебин биз силерге суу бербей токтотуп койду деп түшүндүрүп жатасыңар. Жаздан бери Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан тынымсыз суу бердик. Өзүбүздө суу жок болсо дагы эки өлкөнүн ортосундагы келишимдерди, протоколдорду жана милдеттенмелерди толугу менен аткардык. Өзүңөр көрүп тургандай, мына бул Киров суу сактагычындагы спутниктен алынган биринчи сүрөт жаз мезгилиндеги суу толуп турган кези. Экинчи сүрөт бүгүнкү акыбалы. Суу жок.
Суу жок болсо силерге эмнени берели? Суу бар туруп, силерге бербей жаткандай көрбөгүлө. Азыр 21-кылым. Спутник аркылуу баарын көрүп алсаңар болот. Ушул суунун түбүндө балыктар калды. Бул сууну агызып жиберсек, балыктар өлүп жок болот. Балыктардын да жашоо акысы бар акыры. Келгиле, бири-бирибизге бөгөт койбостон, бир туугандык мамиле менен ишибизди уланта берели. Чек араңарды жаппай, тескерисинче машиналарды тез-тез өткөрүп тургула. Эртең эле кайрадан сууга муктаж убакыт келип калат, деди ал. Булак супер кежи. Милиция көлдө рейд жүргүзүп 271 жашы жетелик бала иштеп жатканын аныктады. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын балдар иштери боюнча инспекторлору жашы жетеликтердин мыйзамсыз иштеп жүрүшүнө каршы өспүрүм эмгек рейдин өткөрүп жатат. Бул туурасында облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, август айынын ичинде ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын болжолдуу жумуш орундарына интенсивдүү текшерүү жүргүзүлдү. Жалпы 2187 объект текшерилип, тиешелүү уруксат документтери жок иштеп жаткан 271 жашы жетелек бала аныкталды. Рейдтерди өткөрүү инспекторлорго укук бузууларга, ыкчам чара көрүүгө жана жагымсыз кырдаалга туш болгон балдарга жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул алардын келечегине кам көрүүгө жана социалдык статустун андан ары төмөндөшүнө жол бербөөгө багытталган. Туруктуу рейдтер жаңы муундун өсүшү жана өнүгүшү үчүн коопсуз жана колдоочу чөйрөнү камсыз кылуунун маанилүү куралы болуп калды деп айтылат маалыматта. Бул иш-чаралардын негизги максаты жайкы каникул учурунда эс алып жаткан балдардын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле алардын ден соолугуна зыян келтирген шарттарда иштетүү учурларын аныктоо болуп саналат. Булак Спутник кежи.